Всем привет! Меня зовут Салымбек. Төле баштасың, Ассаламу алейкум, жамат. Кандайсыңар? Бүгін 15 август. Жанагы мотоциклдин поврежденияларын эсептегенде страховой агенттерге берүүчү документтер толтуруш үчүн экспертизаны чакырган. Ошол экспертизаны мен дагы катышым керек экен эле. Ошол жакка барып азыр ошол жерден эсептелүүчү нерселерди полный жаздырып, эми конкретный суммасы чыгышы калды да. Анан кече күнү жанагы видео киргизип, ушундай бир кандайдыр парк же болбосо частниктер арендага машина бере турган болсо, силерден чыгып алгыла десем, бүгүн жакшы буюрса ошол бир бала чыгып связьга машинасын предложение кылды. Как раз таки эртең бүтөт экен анын эмеси, договоручу берки буга чейинки адам менен. Ошол адам менен буюрса бүгүн жолугушуп, шарттарды полный сүйлөшүп, шарттар мага аябай жакты, мага аябай оң келе турат экен. Мага аябай оң келе турган шарттар экен. Буюрса ошол койгон шарттар менен эртең барып машинасын алып, анан кийин жумушту баштайбыз. Бул видеону тартып аткан себеп, ал частник экен да, көрсө парк жок экен. Любой парк иштей бересиң, короче, дейт. Всё, анда деп туруп, ошонун негизинде чотам кайсы паркка иштесек жакшы болот, кандай паркты сунуштайсыңар, же парктын ээлери өзүңөрдүн паркыңарды сунуштап, эгерде мындай сотрудничество жолдор болгон болсо кайрылгыла, потому что эртең мен буюрса машинаны алсам, силердин паркыңар менен, силердин паркыңарды реклама кылганча, жана акцияңар болгон болсо, ошо акцияңарды реклама кылганча сиздер менен иштейин. Силердин паркыңызда реклама кылып. Жана достор, рекламанын жолдору стрим дагы болот, прямой эфир. Бул прямой эфир деген нерсе 3 сааттан жогору болгон нерсе. Бишкек шаарында ар кайсы жерлерге барган жерлерди, көчөлөрдү, там любой нерсени прямой эфир аркылуу көрсөтүп, и плюс ошол прямой эфирдин эң астына ошол коюлган рекламодательди, там паркпы, же таксопаркпы, же автопаркпы, же ремонт машинпы, неважно, кандай жол, ошо машина менен байланыштуу болгон рекламалар болгон болсо, кайрылгыла, мен номерди калтырып коём. Ошол негизинде сиздер менен реклама кылып, просмотрлар буюрса 100 миңден жогору алып келет прямой эфирде. Ошого кимде ким кызматташуунун жолун издеп аткан болсо, мен ачыкмын. Буюрса эртең ал балага жолугуп, то есть машинаны алганы барам. Машинадан бир sıra обзор тартып, парк издеп жаткан кез. Парк болсо сунуштагызыңар, достор. А так, эртеңден баштап эмени тематиканы баштайбыз да. Акчанын кутулуунун жолунун биринчи күнү депчи, типа. Жакшы сөздөр өзү постоянно жакшы энергия алып келет экен. Ошон үчүн сиздерге баарыңыздарга чоң рахмат. Жакшы сөздөр жазып, өзүңүздөр эле байкап атасыз, сиздердин жазганыңыздар менен мен деле чогуу анча-мынча жаман жумуштарды, анча-мынча жаман иштерди баштордун алдында баш тарттым сиздердин колдооңуздар менен. Ошон үчүн дальше деле буюрса сиздер менен жакшы бир контент кылганча, жана ошол контентти сиздер аркылуу просмотрлардан көбөйтүп, сиздер менен чогуу балким машина издеп жаткан, балким именно ушу такси сферасына жардам издеп жаткан адамдарга дагы чоң бир кеңеш болот деген ойдомун. Баарыңыздарга чоң рахмат. Дагы бир жолу лайк басып, комментарий жазып, колдоп коштоп коюңуздар. Ошол колдоп коштогон поддержкаңыздар мен үчүн жакшы энергия алып келип берет тугандар. Баарыңыздарга чоң рахмат. Буюрса эртеңден баштап иштеп баштайбыз, жана карыздын кысынан баштап кутулуп баштайбыз.